Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү коомдук угуунун катышуучулары жана кесиптештер. Биз ушул Каныбек Капашев демилгелеп, акт экономической свободы деп кабыл алганда негизги нерсе биз ушул өлкөдө мамлекеттин кийлигишүүсүн азайтуу, бизнеске, экономикага эркиндик берүү болуп ушундай максат койгонбуз. Анткени өнүккөн мамлекеттердин тарыхын карап көрсөк, кайсыл жерде мамлекет экономикага, жарандык коомго киришпей эркиндик берсе, ошол коом өнүгөт экен да. Бизде ошол 2000 жылдан 2005 жылга 2000 жылдан 2005 жылга чейин өнүккөн убакыт болгон экен. Ошол убакта мыйзамдар либералдаштырып, мамлекеттик кийлигишүү азайып, мамлекеттин кийлигишүүсү. Бизнес ошондо эркиндик сезген, ошол убакта өнүгүү болгон. Бирок акыркы убакта ушул аркага кетип атат. Бул мына жарандык коомго деле мыйзамдар кабыл алып көрүп атасыздар. Ошонун негизинде ушундай демилгелүү топ түзүлүп, 14 мыйзам долбоорун иштеп чыкканбыз. Биринчиси бул биздин ушул сиздерге ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөр жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун сиздерге сунуштайбыз. Азыркы кырдаал жугуштуу илдетке байланыштуу терс социалдык экономикалык кесепеттерди азайтуу боюнча чаралар же өлкөдө ишкердик ишти жүргүзүү, анын ичинде бизнес толук санариптик форматта текшерүүгө которуунун шарттарын түп тамырынан жакшыртуучу түзүмдүк реформалардын пакетин иштеп чыгуу зарылчылыгын жаратты. Ошондой эле ыйгарым укуктуу органдардын текшерүүлөрү жүргүзүү тартиби менен жол жоболорун оптималдаштыруу, өркүндөтүү жана ишкердик субъекттеринин текшерүүлөрдү онлайн электрондук форматта жүргүзүү талаптарын тездетти. Көптөгөн жылдардан бери бизнес коомчулугу дайыма мамлекеттик көзөмөл органдардын текшерүү жүргүзүү маселесин көтөрүп келет. Бизнес өкүлдөрүнүн пикиринде дал ушул текшерүүлөр бизнеске басым кылуулук жана коррупциялык схемаларды түзүүнүн эң маанилүү бөлүгү болуп эсептелет. 2001 жылы текшерүүлөр жөнүндө мыйзам кабыл алгандан кийин Кыргыз Республикасында мамлекеттик көзөмөл органдардын текшерүүлөрүн тобокелдиктерин баалоо системалары киргизилген. Мыйзам кабыл алган мезгилде текшерүүлөрдүн саны кыскарып жана мамлекет тарабынан ишкерлерге карата басым азаят деген үмүттөр болгон. Бирок тилекке каршы ишкерлер жеңилдиктерди сезген жок. Ошону менен катар мамлекет көзөмөл түзүмү кандайдыр бир деңгээлде жакшырды деп айта албайт. Дагы деле болсо текшерүүлөр тууралуу мыйзамга толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү зарыл жана мамлекеттик көзөмөл жүргүзүүнүн тартибин жөнгө салуучу мыйзамдарды кайрадан кароо ачык турат. Ишкер субъекттеринде мамлекеттик көзөмөл болушу керек, бирок бул бизнести өнүктүрүү үчүн негизсиз кыйынчылыктарды жаратпашы керек. Мамлекеттик көзөмөл органдары тарабынан көзөмөлдөө жана байкоо үчүн өткөрүлгөн текшерүүлөр көбүнчө мыйзамдардын талаптарын бузуу менен коштолот. Мыйзамсыз жана ашыкча текшерүү учурлары өтө көп кездешет. Сунушталып жаткан мыйзам долбооруна негизги кошулуп жаткан аныктамага токтоло кетсек, мыйзам долбооруна төмөнгүдөй аныктамалар кошулуп жатат. Биринчиси, маалымат системасы. Мамлекеттик органдардын маалыматтарын бириктирип турган, ыйгарым укуктуу органдардын ага корголгон аралыктан кирүү мүмкүнчүлүгү бар бирдиктүү маалымат системасы. Экинчи, санариптик текшерүү. Байланышсыз негизде маалымат системасынын аппараттык санариптик технологияларын жана маалыматтык пайдалануу менен текшерүү субъектсиз турган жерге жана ал иш жүзүндө иштеген жерге барбастан ыйгарым укуктуу орган жүргүзүүчү текшерүүнүн формасы. Бул эми негизи ушу адам факторун азайтуу негизи болуп салат. Аныктамаларды коюп жатканыбыздын негизги максаты болуп, ишкердик субъекттерди текшерүүчү боюнча баардык мамлекеттик органдардын онлайн текшерүү мүмкүнчүлүгүн түзүү жана ишкерлер менен мамлекеттик органдардын ортосундагы адамдык факторлорду азайтуу болуп саналат. Бул мыйзам долбоорун кабыл алуу төмөнкү максаттарга жетишүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ишкерлердин иш аракеттерин жөнгө салуу процессин автоматташтыруу, Кыргыз Республикасынын мыйзам ченемдеринин сакталышы контролдоочу органдар сыяктуу эле ишкердик субъекттер тарабынан да жакшырат. Ишкердик субъекттерин жана мамлекеттик органдардын текшерүүгө жүргүзүүгө кетишүү чыгымдарын кыскарат. Коррупциялык тобокелчиликтердин келип чыгуу мүмкүндүгү азаят. Жол жоболор жөнөкөйлөштүрүлүп, текшерүүлөр жүргүзүү убактысы кыскарат. Документтерди сактоо чыгымдарын жана чыгымдалуучу материалдарды пайдалануунун кыскаруусуна алып келет. Мындан тышкары өлкөдө иштеп жаткан системанын базасында бирдиктүү маалымат системасын түзүү жана жайылтуу ишкердик субъектилердин иш аракеттерин жана мамлекеттик органдардын текшерүү жүргүзүү процессинин ачык айрымдуулугун камсыздайт. Субъекттер боюнча бирдиктүү маалымат системасында баардык маалыматты бириктирет. Ишкердик субъекттерин текшерүү жүргүзүү системасынын натыйжалуулугун жогорулатат жана чечимдерди кабыл алуу процессинин тездетилишине таасир этет. Жогоруда айтылган мыйзам долбоору боюнча кыскача маалымат уктуңуздар. Негизинен мыйзам долбоору учурдагы кризистик абалды эске алганда ишкерлерибизге бир топ жеңилдиктер түзмөк жана анын арасынан мамлекетибиздин экономикасынын өсүшүнө чоң салым кошмок деп ишенебиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Суроолор жана сунуштарыңыздарды угууга даярбыз. Рахмат. Рахмат, Абдывахап